Всем привет! Сейчас мы находимся возле Biz Illinois штатындагы Арлингтон Хайтс айылынын полиция бөлүмүнүн жанында турабыз. Сиздер менен биргеликте бул жерде полиция кандай иштейт байкап көрөбүз. Hello, thank you so much for Интервьюга макул болгонуңузга рахмат. Менимче биз маанилүү нерселерди талкуулайбыз. Сүйлөшүүбүздөн соң Америкада полиция кандай иштери башка өлкөлөргө түшүнүктүү болот. Өзүңүздү тааныштырсаңыз. Албетте, менин атым Ник Бакор жана мен Иллинойс штатындагы Чикагодон 26 миля алыстыкта жайгашкан Арлингтон Хайтс айылында полиция башчысы болуп иштейм. Канча убакыттан бери иштейсиз? Арлингтон Хайтс полициясында 1982 жылдын май айында иштей баштадым. Бир нече жумадан кийин бул жерде иштегениме 41 жыл болот. Ишиңиз тууралуу билсек болобу? Жумушум абдан жагат. Күн сайын эртең менен энергия менен ойгонуп, жарандарга берген антымды аткарууга чыгам. Полиция системасы жөнүндө сүйлөшөлү. 70 000 калкы бар Арлингтон Хайтста жана Чикагода ал өзгөчөлүктөр менен иштейби? Иллинойс штатында полициянын бөлүмдөрү бар. Жогорудан төмөн кетет. Айталы, штаттын полициясына бүтүн Иллинойс баш ийсе, андан соң округдуку, анан айылдыкы. Мисалы, биз Арлингтон Хайтс айылын карайбыз. Биздин полиция жергиликтүү муниципалитет менен бергиликте. А калктын саны сиз айтмакчы 77 000. Арлингтон Хайтс айылындагы полиция түзүмү мындай. Жетекчилик ага 3 бөлүм карайт. Ар биринин өз жетекчиси бар. Административдик кызмат бөлүмү да бар. Башкы жетекчинин орун басары, андан кийин сержант. Сержант Вэл Сандерс жардамчы бюрону жетектейт. Колдоо бюросу жаңы келген кадрларды таңдоо тренингдерин өткөрөт. Колдоо жумуштарын жүргүзүп, бөлүмдү башкарат. Ал адамдын колунда толук аккредитация бар. Биз улуттук аккредитацияланган полиция бөлүмүбүз. Аккредитациядан өтүү оңой иш эмес. Административдик кызматтын бюросунун алдында жайгашкан документация бөлүмү же маалымат бөлүмү да бар. Полиция бөлүмүндө жасалган бардык кагаз иштери же электрондук отчет болобу бардыгы документтештирүү бөлүмүнө жөнөтүлөт. Жана алардын милдети бул документтердин баарын туура ыраттуулукта сактоо. Бул бөлүм полиция тарабынан жасалган иштердин бардыгын кагазга түшүргөндүктөн кайсы убак болбосун, канча оорулук болду өткөн айда дегенге дароо жооп беришет. Бул жумушка офицерлер дайындалат. Кийинки бөлүмдү жетекчинин орун басары Пинелла башкарат. Бул кылмыш жана коомдук кызматтар. Бул бөлүмдө чоңдор жана жашы жетпегендер боюнча тергөөчүлөр, башкача айтканда, детективдер иштешет. Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр бөлүмү да бар. Бул полиция кызматкери болуунун жагымдуу жагы. Алар парадтарга, коомдук иш-чараларга барышат. Эл менен таанышышат. Алар тартип бузгандарга айып пул салышпайт. Анткени менин колумда мындай мүмкүнчүлүк бар. Алар жөн гана элдер менен сүйлөшүшөбү? Тактап айтканда, алар эл менен мамиле түзгөндү жакшы билишет. Бул бөлүмдө жабырлануучуларды тейлөө боюнча координатор дагы бар. Ал эми эң акыркы бөлүм, балким эң маанилүү. 3-төн 2-си ошол жерде иштейт. Бул кайгылуу күзөт бөлүмү. Абдан маанилүү бөлүм жана булар 24 саат бою коомчулукту күзөтүп турган офицерлер. Бизде күндүз, түштөн кийин жана түнкү нөөмөт бар. Биздин сменалар саат 6:30дан 3-кө чейин, андан кийин 2:30дан 11-ге чейин, анан 10:30дан 7-ге чейин иштешет. Ар бир офицер сменада 8,5 саат иштейт. Алар 6 күн катары менен иштешет. Анан 3 күн эс алышат. Ал эми аталган түзүмдүн акыркы бөлүгү жол бөлүмү. Булар мотоцикл айдап, жол эрежесин сактаган кызматкерлер жана алар унаа токтоочу жайларды көзөмөлдөө менен алектенген 5 мамлекеттик кызматкер менен иштешет. Анын ичинде 140 адам полиция бөлүмүнөн. Түзүмдө канча кызматкер иштейт? 140 кызматкер иштейт. Арлингтон Хайтс
полиция бөлүмүндө 30 жарандык колдоо кызматкерлери жана мени кошкондо 110 кызматкер, жарандык полицейлер менен 140 адам. Менин билишимче, милиция бөлүмүнө жумушка орношуу жүрүп жатат. Милиция кызматкери болуу үчүн эмнелер керек? 21 жашта жана 35 жаштан төмөн болушуңуз керек. Аскердик кызматта же укук коргоо органдарында мурунку тажрыйбасы болсо, жаш куракты эсептөө башкача жүрөт. 35 жаштан жогору болсо, кенже адис же кенже адистикке барабар аскердик тажрыйбаңыз керектелет. Физикалык тест маанилүүсү. Wellness деп аталган күч сыноо тести, отжиманиялар, 1,5 миль чуркоо, ошондой эле чөгөлөп отуруп чоюлуу сынак тапшырмалары. Кат сабатты ырастоо сынагынан өткөндөн кийин өрт жана полиция комиссиясы менен маектешүү зарыл. Биз сизге жумуш сунуштай электе, сиз детектив менен интервьюдан ар тараптуу иликтөөдөн өтүшүңүз керек. Мурунку иштегендер, кошуналар, мугалимдер менен сүйлөшүп, сиздин жакшы сапаттарыңыз жана мүнөзүңүз бар экенине ынаануу керек. Эгер сиздин тегиниз бизге ылайык болсо, сиз каллиграфка барасыз. Кол жазманыз текшерилген соң, психологдор канчалык деңгээлде коррупцияга барышыңыз мүмкүн. Кылдат сыноо жүргүзүшөт. Негизги 8 суроого туура жооп берүү кажет. Анан психолог 8 сааттык баарлашуудан соң жыйынтык чыгарат. Бул текшерүүлөрдөн полиция кызматкеринин жооптуулугун, милдеттеринин күчтүү экенин сезесиз. Эгер сиз ушул деңгээлге жетсеңиз, акыркы тоскоолдук дарыгер тарабынан чуркоо тилкесинде стресс-тест болот. Жана алар сиздин жүрөгүңүздү ЭКГ менен өлчөп текшеришет. Жакшы физикалык форма, толук медициналык кароодон өтүп, кандын биохимиялык анализин тапшырган соң, сиздин документтер айыл өкмөткө жөнөтүлөт. Айыл өкмөттүн макулдугу менен гана сизге жумуш сунуштай алабыз. Сонун, сиздердин негизги милдеттериңиздер кандай болуп калат? Полиция башчысы катары менин жумушум уюмду жетектөө. Уюмду көзөмөлдөп башкарып, кийинки жылы жана 5 жылдан кийин кандай болуу структураны чындоо. Өз жумушуңуздарга кандай баа бересиздер? Көптөгөн пландар бар. Негизинен биз бүгүн кандай кылып жатабыз, ар дайым кандай кылып келгенбиз жана келечекте кандай мыкты жетишкендиктерге умтулабыз, бул башкысы. Жарандардын сурамжылоолору кылмыштуулук боюнча кызматкерлерибиздин пикири, коомчулуктун сунуштары менен ишенимдүү иштейбиз. Бул такталар жыл сайын берилүүчү 4 негизги сыйлыкты билдирет. Жылдын мыкты кызматкери сыйлыгы өзгөчөлөнгөн жарандык кызматкерге ыйгырылат. Жана анын аты бул жерге жазылат. Жылдын кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматкери. Наамы бир адамга же топко ыйгарылат. Алар кылмышкерди кармап, камакка алуудан башка иштерди жасашы керек. Ошондой эле бизде эл сыйлыгы деп аталган нерсе бар. Ал коомчулукту жакшыртуу үчүн жасалган иштер үчүн берилет. Айталы, ал иш кылмыштуулук менен байланышы болбой, кылмыштуулук менен күрөшүүгө жардам бере турган инновациялык программа менен байланыштуу болушу мүмкүн. Бул биздин эң жогорку сыйлык. Ал чындап эле таасирдүү иш жасаган адамга берилет. Айталы, бирөөнүн өмүрүн сактап калды дейли. Эгер сиз күйүп жаткан имаратка чуркап кирип, ал жерден бирөөнү алып чыгып, өмүрүн сактап калган болсоңуз, сиздин ысымыңыз бул жерде болмок. Бул сыймык тактада аты чыккан адамдар өтө аз. Бул офицер кызматтык милдетин аткарып жатып, атып өлтүрүлгөн. Ал үй бүлөлүк зомбулук боюнча чакырууга барган. Алар кандайдыр бир привилегияларга ээби? Жок, компенсация жок. Бирок мындай офицердин формасына лента тагылып, аны башка полиция кызматкерлеринен айырмалоого болот.